Шеримбек Орозов 10 жылдан бери сот аткаруучу кызматын аркалап келет. Айтымында акчаны өндүрүп алууда жарандардын жумушсуздугу тоскоолдук жаратат. Соттун чечимине карабай мойнуна иленген сумманы төлөбөй койгон учурда жеңил жаза каралып калганы жоопкер тараптын кайдыгерлигин күчөтөт. Ошондой эле Коопсуз шаар долбоору иштеп баштагандан кийин сот аткаруучулардын иши көбөйгөн. Ошо айыптык жаза менен эле ушул коомдук жумуштарга тартуу боюнча гана жаза колдонуп калган да. Ушул негизинде гана биз өндүрө албай калып атабыз да. Көпчүлүк учурда ошол өндүрүп алуучулар келип бизден талап кылат да, ушул камап эле бербейсиңерби дегендейчи, камак жазасы эмнеге жок деген суроолорду көп берет да. Анан мурда биз административдик камоо деген бар эле 5 суткадан 15 суткага чейин. Эгерде биз ошол өзү мурунтан ошол административдик жаза, ошол камоо жазасы колдонулганда өз оң натыйжаларын берип келген да. Сот аткаруучулардын иши солгун болуп жатат. Маселе парламентте көтөрүлдү. Былтыр аталган департамент 12 миллиард сомду түзгөн сумманы өндүрүш керек эле. Тилекке каршы анын 390 миллион сому гана өндүрүлгөн. Демек сот аткаруучулардын жумушунун 97% аткарылган эмес. Мындан улам депутат Эмилбек Жамгырчиев мамлекетке каражатты көбүрөөк жыйноо үчүн сот департаментине аутсорсинг компанияларды жалдоону сунуштады. Мында акчаны жеке компаниялар өндүрүп беришет жана сумманын белгилүү бир бөлүгүн кызмат акы катары алып калышат. Жанагы жеке аткаруучу деп, здоровая конкуренция деп коет го, аутсорсинг депчи. Ошондо ачып койсоңуздар, өтө жакшы бир жетишкендиктер болот да. Алар эмнеге? Алар кызыктар, өздөрү жеке да. Өздөрүн өндүргөн пайыздан өздөрүн тиешелүү пайызын алат да. А сиздердики болсо айлык акыда отурат, алардын кызыкчылыгы деле жок да. Аны көрө канча мынча чайын алып алып эле жүрө беришет да, узартып коюпчу. Ошону менен мынакей бүгүнкү күндө бюджетке өндүрүлбөгөн каражаттын суммасы күндөн күнгө үстү-үстүнө кошулуп атат. Сот аткаруучунун эскертүүлөрүнө карабай жоопкер каражатты төлөбөсө, анын иши тергөөгө өткөрүлөт. Мында жоопкер тараптын жазасы коомдук жумуштарга тартуу же 2 жыл эркиндигинен ажыратуу болот. Адвокат Нурланбек Капаров дал ушул жеңил жазанын айынан каражаттар өндүрүлбөй жатат деген пикирде. Көпчүлүк учурда эле сот аткаруучуларда келдичи, тамактан бууп калабыз да. Ушу аткарбай жатат, мынтип атат, тигинтип атат депчи жүрөбүз да. Бирок на самом деле сот аткаруучуларда ошол өзүнүн мыйзамдары жакшы чыккан. Бирок ошол баягы айыпты төлөтүү ырычагы жакшы иштебейт. Ал мыйзамга байланган да. Мыйзам менен бекитилген эмес да. Жеңил жаза. Мисалы да, бир карызкордун 500 миң сом карызы болсо, аны төлөгөн жакшыбы же 50 миң сом штраф менен соттолгон жакшыбы? Ал кээбирлерге түшүнбөйт экен, мен соттолуп калам, тагдырыма балта чабылат, бала чакам кийин окуп жанагы дипломат болбой калат деген ой жок да. Миллион сомбу, 1,5 миллион, алиментке 200 миң, 300 миң сомдо төлөмөй кала берет да. Демек күнөө кимде? Күнөө сот аткаруучудабы же законодательдеби? Мыйзам чыгаруучу органдарда болуп атат да. Сот аткаруучулар алимент, Коопсуз шаардын камераларына тартылган айып пулдар жана башка төлөмдөр боюнча соттун чечими менен төлөөгө милдеттендирилген сумманы өндүрүү менен алектенет. Быйылкы жылдын 1-кварталында 215.948 аткаруу барагы берилип, өндүрүлө турган сумма 807 миллион сом болгон. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.